Кыргызстанда вирус дагы 199 адамдан табылды. 2 бейтап каза болду. Марттын ортосунан бери ооругандар жана каза болгондор кайра көбөйдү. Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу сунушталды. Депутат Евгения Строкова министрди жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жалган ушактарды таратып жүрөт деп айыптоодо. Куршаптагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке карата көрсөткөн сес көрсөтүүсү чагымчыл аракетпи же чек араны чечүүдө калпыстыктар кеткенби? Кыргыз маданияты жана адабияты орду толгуз жоготууга учурады. 85 жаштагы Бексултан Жакиев 25 апрелде дүйнөдөн кайтты. Саламатсыздарбы, Нур телеканалда Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Арзым Аталанов, кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда, кечээден бери Кыргызстанда бул илдеттен 2 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын бири Бишкектеги, экинчиси Нарындагы ооруканада жатышкан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1584 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 199 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 94 000 адамга жетти. Бир күндө 146 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1449 адам жатат. Дагы 1801 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4,5 миңге жетти. Алардын 100дөн ашууну каза болду. Кыргызстанда 2020 жылдын март айынын этегинде башталган коронавирус эпидемиясы июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталып, соңку айларда вирусту жугузуп алгандардын саны кыйла азайган жана күнүнө 30га жетпеген бейтап катталып жаткан. Марттын ортосунан бери ооругандар жана каза болгондор кайра көбөйдү. Кыргызстанда бүгүн вакциналар бизди жакындатат урааны астында европалык эмдөө жумалыгы башталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында өлкөнүн бардык аймактарында 65 мобилдик топ акысыз жана жарандардын өз эрки менен эмдөө жүргүзүлөт. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жана Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондунун колдоосу менен өлкөнүн аймагында европалык эмдөө жумалыгын өткөрүшөт. Иш аракеттин негизги максаты ооруну алдын алуу жана жашоону коргоо үчүн эмдөөнүн маанилүүлүгүнө көңүл буруу. Бүгүнтөн баштап Кыргызстанда европалык эмдөө жумалыгы башталып атат. Бул бир жуманын ичинде мурдакы национальный программа боюнча эмдөөсүнө катышып, ошол бойдон эле жүргүзүп, бирок ковид оорусу азыркы кезде көрүп атасыздар күчөп атат. Ошон үчүн ушул биздин бир жумалык эмдөө жумалыгында COVID-19 оорусу боюнча дагы эмдөөлөр жүргүзүлөт. Европалык жума эмдөөсүн 16 жылдан бери жүргүзүп келатат. Ошол эмдөө жүргүзгөнгө карата бизде мынакей 5 жылдан бери дифтерия, столбняк, туберкулез, менингит, балдардыкы гепатит В деген бир да жолу катталган жок. Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондунун Кыргызстандагы жетекчиси Кристин Жольмтун пикиринде, ЮНИСЕФ дүйнөдөгү 5 жашка чейинки балдардын болжол менен 45%-на жетүү үчүн жыл сайын 2 миллиард дозадан ашык вакцина жеткирип турат. 2019 жылы бул 1,656 миллиард долларлык инвестиция бүткүл дүйнө жүзү боюнча пландуу эмдөө программаларын, алдын алуу кампанияларын жана эпидемияга каршы чараларды колдоого жумшалды. 2019 жылдан тарта ЮНИСЕФ 100гө жакын мамлекеттин атынан 25 ар кандай вакциналарды сатып алууда. Учурдан пайдаланып, өз өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурган бардык ооруларга каршы күрөштүн алдыңкы сабында турган Кыргызстандын бардык медицина кызматкерлерин белгилеп, аларга ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиз. Буга чейин республикалык эмдөө борборунда 2 гана дары-дармек ташууга ылайыктуу унаа бар болчу.
Бүгүн жерлерге вакциналарды жеткирүү үчүн муздаткычтуу жүк ташуучу унаалар аталган фонддун жардамы менен тииштүү аймактарга бөлүнүп берилди. Европалык эмдөө жумалыгында биз ар бир регионго, ар бир областка ушундай авторефрижератор машиналарын бөлүштүрүп берип атабыз. Өзүбүздүн министрлигибиз жана партнерлорубуз катышып атат бул маракеге. Эми бул көптөн бери биз күткөнбүз. Биздин эмдөө борбору чоң иш-чара жасаган. Бул эми вакцинаны мурун биз эки гана авторефрижераторубуз бар болчу. Бирөө ушу север жана юг деп эки жакка бөлүп вакциналар ташычыбыз. Андан тышкары инсулин да ташычыбыз. Мына азыркы күнү эми ар бир регион өздөрүнүн вакциналарын квартал сайын өздөрүнүн запастарын алып турат. Каражаттын бардыгын биз бүтүн өлкө ГАВИ программасына кирген. Ошол ГАВИ программасы жанагы буга чейин айтып кеттик эле абдан көп 421 миң шприц берилген. Холодильниктер берилди. Анан кийин врачтар ошол көтөрүп барып үйлөрүнө кыла турган сумкалар, холодильниктерди бизге берилип, бардык жерлерге жете тургандай биз алдык. Экинчисинен азыркы кезде 2 миллион 600 миң доза ГАВИ программасынан бесплатно келет. Майдын башында 405 миң доза ГАВИ программасынан бизге вакцина келатат. Ошондо бардык жерге жеткириш үчүн мынакей 8 авторефрижератор алдык. 2020-2024 жылдарга карата программанын алкагында Кыргызстанда континенттин саны жыл сайын 900 миңден ашуун адамды түзөт. Же өлкөнүн жалпы калкынын 18%-ын түзөт. Иммундаштыруу программасынын максаттуу калкынын 73%-ын 16 жашка чейинки балдар түзөт. Анын 11%-ы жаңы төрөлгөн ымыркайлар. Илья Санарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюс, Бишкек. Ал эми жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети бүгүн саламаттык сактоо тармагындагы бир катар көйгөйлөр карамак. Бирок саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жыйынга келбегенине байланыштуу комитеттин отуруму кийинкиге жылдырылды. Биз аны расмий түрдө 3 жолу чакырдык, бирок ал жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жалган ушактарды таратып жүрөт. Биз азыр комитеттин жыйынын өткөрбөшүбүз керек. Бейшеналиевдин жоопкерчилигин жогорку кеңештин жалпы жыйынында карашыбыз керек, деди депутат Евгения Строкова. Комитеттин мүчөлөрү Бейшеналиевдин кызматтан алуу тууралуу жогорку кеңештин эртеңки жалпы жыйынында сунуш киргизмей болду. Бул сунуш өткөн аптада да ушул комитетте көтөрүлгөн. Депутаттар Бейшеналиевдин коронавирусту коргошуу менен дарылоо тууралуу билдирүүлөрү аны бул кызмат ордуна ылайык келбейт деп өкмөткө сунуш жолдошкон. 16 апрелде Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо ул коргошун деп аталган чөптүн тамырын колдонуп жатканын айтып чыккан. Ал журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин белгилеген. Коргоо министри Талабек Өмүралиевке байланыштуу иш бүгүн жогорку сотто каралды. Анда Бишкектин 1-май райондук сотунун министрди актаган өкүмүн күчүндө калтырды. Өмүралиев коргоо министри болуп 2011-2014 жылдары иштеп турган учурда ал бюджетке ири суммада зыян келтирген деп күнөөлөгөн. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Сот Өмүралиевди күнөөлүү деп таап 5 миллион сом айып пул салып, генерал-майор намынан ажыраткан. Өмүралиев 2020 жылы 9 октябрда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы генералдык штабтын башчысы болуп дайындалган. Кызматка келгенден кийин ага байланышкан сот иштери 13 октябрда 1-май райондук сотто каралып, акталган. Бул иш быйыл 10 мартта Бишкек шаардык сотунда апелляциялык тартипте каралып, райондук соттун өкүмү жокко чыгарылган. Жалал Абад облусунун Алабука районуна караштуу Көкташ айыл аймагында бүгүн чек ара маселесине байланыштуу 100-200 адам чогулду. Чогулгандар менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жолукту. Маалымат үчүн айта кетсек, Алабука районундагы Гавасай аймагын Кыргызстандын Өзбекстан менен чек арасынын тактала элек тилкелеринин бири. Быйыл март айында Ташкентте кыргыз-өзбек чек ара сүйлөшүүлөрүн өткөргөндөн кийин УКМКнын төрагасы маселе аймактарды алмашуу принциби менен каралып
чыкканын жана 100% чечилгенин айткан. Ал Кемпир-Абад суу сактагычы Шахрихан-Сай каналы, Гавасай, Көксерек, Баястан, Акташ, Үңкүртө, Карабелес тилкелерин тактоодон өткөрүү макулдашылганын билдирген. Жалал Абад менен Наманган облустары чектешкен жердеги Гавасай деген тилкеден 8000 гектар жер Кыргызстанга өткөнү маалым болгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортодогу мамлекеттик чегара маселесин эң кеч дегенде 3 айда чечмек болуп жатышканы быйыл 12 мартта Ташкентте президент Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев айткан. Ташкент сүйлөшүүлөрүнөн кийин Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча маселе жаралып, өзгөндө жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы өткөн. Кемпир-Абад суу сактагычынын чуулсу дээрлик бир аптадан бери токтобой келет. Бул убакка чейин коңшу Өзбекстан жана Кыргызстандын ортосунда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Бирок суу сактагычка жакын жайгашкан айылдын элдери нааразычылыкка чыгып, Кемпир-Абадтагы 50 гектар жердин коңшуларга берилип кетүүсүнө караманча каршы болушуда. Кечээ УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Куршап эли менен жолугушту, бирок Ташиевдин элге карата айткан айрым сөздөрү социалдык тармактын талкуусуна түштү. Алганда гана айтылат. Ошондон азыр муну Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Куршаптагы жолугушусу бир топ чыңалуулар, чыр-чатактар, тоскоолдуктар менен коштолду. Мында топтолгондор Кемпир-Абад суу сактагычы Өзбекстанга берилбесин деген талап менен чыгышкандар. Эскертсек, аталган суу сактагычтын айланасында жагдайдын жаралганына 2 аптанын жүзү болгон. Алгач Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары митингге чыкса, бул жолу Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын жашоочулары боз үй тигип, мөөнөтсүз акция башташкан эле. Özgen жерди көздөдүк. Ал сөз туура эмес болуп калды. Бул жер биздин ата-бабаларыбыздын калган жер, Кыргызстандын жери. Бул эми өзгөндө биз чоңойгонбуз. Биздин жерибизди сиз каякта жүрүп кантип берилген эмес ар кимге. Ал биз мындай бере албайбыз биз. Өзүбүзгө жер жетпейт да биздин элибизге. ата-бабама ашылбай сүйлө. Ашылбайды. Үлүш деген жерде ошон берин, биз макулбуз. Тоскоолдуктарга карабай Камчыбек Ташиев эл менен болгон жолугушусунда эки өлкө ортосундагы жер алмашуу боюнча кабыл алынган чечимдерди чечмелеп берди. Мында УКМКнын төрагасы суу алдында калган гектарлаган жердин эсебинен коңшу Өзбекстандын карамагына кирип калган кыргыз айылдарында кайтаруу жөнүндө маселе бар экендигине токтолду. Ошондуктан булар айтат, биз каналды куруп беребиз дейт. Биз айтабыз, жок. Бизге каналдын азыр кереги жок. Ошо каналдын ордуна бизге 8000 гектар жер бересиңер деп булар менен талашып, тартышып отуруп, акыр ошого көндүрдү. Себеби турганда, ошол жерде деле мына силерге окшогон ак көз, кара көз кыргыздын апалары, аталары өмүр бою, силер айткандай, ал жерде дагы кылымдардан бери ушу кыргыздар жашап келатат. Ошолордун көз жашын көрсөңөр, алардын ыйдап келип бизге жалбарып суранганын, жаш келиндердин ыйдаганын көрсөңөр, силер дагы ушундай, мен ойлойм, ушундай кылат элеңер деп. Ошон үчүн 8000 гектар жерди биз ушул каналдын эсебинен, сол жээкте курулуучу каналдын эсебинен Гавасайдан 5 айылга кыштоо, жайыт кылып 5 айылга жерин алып бердик. Союз тарган күндөн тарта коңшу өлкөлөр менен болгон чегара маселеси жылдан жылга күч алып чыңалып келүүдө. Бул убакка чейин коңшу Тажикстан менен чыр-чатактар орун алып, айрым учурларда ок чыгарган кездерде кайталанып келүүдө. Бирок Куршап элинин талабы бул жолу орундалып, Кемпир-Абад суу сактагычын коңшу өлкөгө берилбестиги белгилүү болду. Урматтуу эл журт, мен билип сезип турам. Кемпир-Абадты бербейбиз, ушул ойдон калсын деп атасыңар, туурабы? Эми угуп тургула, токтоп. Эми угуп тургула. Урматтуу эл журт, макул, мен ушул силердин Куршап элинин, Куршап жергесинин ушул каалоосун биз четке кага албайбыз. Себеби турганда, биз сиздерге окшогон, силер шайлаган, силер алып келген, Алла Тааланын буйругу менен сиздер алып келген бийликпиз биз. Биз асмандан түшкөн бийлик эмеспиз. Же биз болсо
bir basıp algan biyligi emasmiz. Sizler bizde özüngөр alып kelgensingер. Oşonduktan turgandar, eldin talabı, eldin bugünkü kündөгү suroosu biz üçün en negizgi talap. Kampiravatты bermeybiz dediңerби? Kampiravatты bermeybiz. Boldu. Buna. Emi kampiravatты berbeş üçün uğurturgular. Kampiravatты buna men makul boldum. Komissiyanın, mamleketlik komissiyanın төрагасы катары. Kampiravatты ушул бойдан калтырабыз. Эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде Кемпирабад суу сактагычынын эсебинен Кыргызстан 1000 гектар жер алмак болгон. Аны менен катар Орто Токой суу сактагычынын суу алдында калган жер тилкөчүн Көксерек айылынан 105 гектар жер, Баястан айылынан 212 гектар жери менен Кара Суу районунун Акташ айылынан 100 гектар тилкелерин алган. Бирок нааразычылыктан улам бул иш-аракеттер толук бүткөрүлө элек. Эми мындан ары эки тараптуу сүйлөшүү Ош шаарында май айында өткөрүлөрү максатталууда. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Чегара маселеси боюнча элдин көтөрүлүүсүнө бул убакка чейин жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн ачыкталбай калганы себеп болушу мүмкүн. Чегара маселеси боюнча түзүлгөн протоколдор Союз учурунда эле түзүлүп калганын жана ал ачыкталбай келгени айтылып жатат. Ал эми чегара тактоодо Кыргызстан канчалык утулуп баратканын азырынча айтуу кыйын экенин адистер белгилешүүдө. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин аракеттери шашмалык болуп калганы да айтылып жатат. Кемпирабадтын Өзбекстан тарапка берилүүсү элдин козголуусуна түрткү болду. Мындай жагдайдын алдын алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып келишет. Анда чегарага тийиштиги бар бир гана УКМК төрагасы эмес, тиешелүү адистердин кийлигишүүсү менен аракеттер көрүлсө болоору белгиленүүдө. Андан сырткары өлкө башчыларынын да түздөн түз катыштыгы орун алып, жоопкерчиликти моюнга алуу керек дешет коомчулук. Кара Сууда жер кетип атса, Кара Суулуктар эле кыйкырбаш керек да. Эмне үчүн башка райондогулар кыйкырбайт? Баткен, Жалал-Абад окшош эле мисалы. Мына эми азыр алабукалыктар чыкты, туура? Кел деп Камчыбек Ташиев чакырып атат. Эми да бир нерсе, эмне үчүн президент Камчыбек Ташиевке түртө салды? Бар эми сен ошо чегараны чеч деп. Кыргыз мамлекетинин атынан Кыргызстандын президенти гана сүйлөйт. Да, азыркы өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча чегара кызматын ошол УКМКга өткөзүп койгон, ошонун башчысы карабайт деп. Эми УКМК ал Өзбекстанда да УКМК бар, мисалы Тажикстанда да бар да. Бул УКМК сүйлөшө турган маселе эмес болчу да өзүчү. Муну премьер-министр минимум, болбосо президент өзү чечиш керек. Бизде ушинтип жанагындай Садыр Жапаров дагы мындай жоопкерчиликти белгилүү деңгээлден өзүнөн алып, Садыр Камчыбек Ташиевдин мойнуна илип койду да, мына сен чеч деп. Өзбекстан жана Кыргызстан чегарасын тактоодо Кыргызстан мамлекети утулуп калдыбы деген суроолор жаралат. Бул суроолорго өйдө ылдый пикир айтуу азырынча эрте деп жатышат адистер. Анткени бул убакка чейин болуп өткөн эки тараптуу келишимдерде элге бүдөмөк бойдон калган жагдайлар бар. Экс-президент Алмазбек Атамбаев чегарага тиешелүү чечимдерди коомчулукка жар салган эмес. Ошол мезгилде айтылбай калган маселелердин бир уучу чыгып, элдин нааразычылык пикири эми жаралып жатканы да белгиленет. 2017-жылы мурда президентибиз Атамбаев теги Өзбекстанга барып, жаңы президент ал кездеги ошол Мирзоев менен сүйлөшүү жүргүзүп, анан мындай бир көмүскеле маселени чечкенде болуп келгенде 85% чегарабыз Өзбекстан менен чечти деген мындай бир маалыматты берген. Анын ичинде көп нерсе бүдөмүк бойдон калгандыгы, мына ошонун ичинде эле Кемпирабад, мына бүгүнкү күндө биздин Барак эксклав, ушуга окшогон маселелер мындай коомго ачыкталбай калгандыгы үчүн кээ бир ошол макулдашуулар бүгүн элдин нааразычылыгын жаратып атат деп айтсак болот да. Ал эми өзгөн элинин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке карата көрсөткөн сес көрсөтүү мамилесин коомчулуктун айрым катмары саясий боек катары сыпатташууда. Элдин мындай агрессияга алынуусу атайы уюштурулган топ аркылуу башкарылып жатканын айткандар бар. Ага бир нече себеп катары бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү ошол аймакта жүргөнүн айтып түшүндүрүшүүдө. Бирок аталган партия өкүлү Улан Канат уулу ал жерде чагым уюштуруу максаты болгон эмес дейт. Ал жерде катышуучулар мен деле катыштым. Эгер мен барсам, онда мен деле бүтүн Кыргызстандын мүчөсүмүн да. Мен жаран катары бардым. Өзгөн район тургуну катары бардым. Анан сиз айтып аткан адамдар ошол жердин жергиликтүү адамдары. Ал өзүнүн жерине күйөт да, кайсы партияда болбосун күйөт. Сиз айтып аткан жогоруда айтып аткан алпарчылар, башкалар ошол түздөн түз ошол Кемпирабадтын чегинде жайгашкан баягы айылдардан чыккан тургундар. Алар биз партия тиешелүүбүз деп келбей койсо да болбойт да. Ошондуктан бул жерде эч андай саясий боек эмес. Саясий боек качан болот эле, эгер кимдир бирөөнү кет деп чыкса,
кимдир бирөөнүн отставкасын талап кылса, бул саясий болуп калышы мүмкүн. Ал жерде болгону туура эмес чечимди калыбына келтиргиле деген гана талап болду. Бул элдин талабы болду. Ташиев өзү кече барганда ошол нерсени аткарабыз деп кетти. Кыргызстан географиялык карта боюнча 4 мамлекет менен чектеш. Кытай менен 1084,35 километр. Казакстан менен 1241,58 километр, ал эми Тажикстан менен 970,8 километр түзүп, анын 40% эм кичи аныктала элек. Өзбекстан менен 1378,144 километр болсо, анын 15% азырынча чечилбей турат. Жалпы чегара узундугу 4675 километрди чапчыйт, ал эми өлкөнүн жалпы аянты 198,500 километрди түзөт. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нушанбаев, Нурньюз, Ошара. Бүгін Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода Тышкы иштер министрлигине чакыртылып, Тышкы иштер министрлигинин нотасы тапшырылды. 2021 жылдын 24 апрелинде Лелек районунун 2 тургуну Тажикстандын күч органдары тарабынан уурдалып сабалган. Тышкы иштер министринин ордун басары Нурлан Ниязалиев элчиге чегарадагы абалды курчуткан мындай жолсунсуз жоруктарга жол берилбеши керектигин айтып, тажик тарапты окуянын чоо жайын иликтеп, күнөөлүүлөрдү тезинен таап, чара колдонууга чакырды. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, мурдагы билим берүү жана илим маданият министри Аскар Какиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең Бишкекте өтөт. Какиев 25 апрелде 85 жашында оорудан улам каза болду. Сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Коомдук жана мамлекеттик ишмер, философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргызстандын илимге эмгек сиңирген ишмери Аскар Какиев 1935 жылдын 10 декабрында Чүйдүн Кегети айылында туулган. 1992-1993 жылдары ал мамлекеттик катчы, 1993-98 жылдары билим берүү, илим жана маданият министри, 2000-2005 жылдары Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп иштеген. Кыргыз-Орус Славян университетинин философия кафедрасын жетектеген. 100дөн ашуун илимий эмгектин автору болгон. Ал 85 жаштагы Бексултан Жакиев 25 апрелде дүйнөдөн кайтты. Ал акыркы мезгилде ооруп жүргөн. Бүгүн акыркы сапарга узатуу зыйнатынан соң анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Нур телеканалынын жалпы жамааты маркумдун жакын туугандарына көңүл айтып, база кайгысын тең бөлүшөт. Бүгүн Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Ага өкмөт башчы баш болгон мамлекеттик ишмерлер келишти. Алар кыргыз маданияты дагы бир залкардан айрылып, орду толгус жоготууга учурагандыгын белгилешти. Алгачкы сөздү президенттин атынан келген өкүл алып, өлкө башчынын сөзүн жеткирди. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Бексултан агайдын жаркын элеси кыргыз элинин жүрөгүндө дайым сакталат. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Кош болуңуз Бексултан ата. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурбозович Жапаров. Андан соң сөз алган аткаминерлер жазуучунун басып өткөн жолун эскерип, жакын туугандарына көңүл айтышты. Бексултан Жакиев чыгармачыл жолунда бир катар драмаларды жазып, калың элдин жүрөк түпкүрүнөн орун алган. Анын чыгармалары кыргыз адабиятынан өзгөчө түнөк таап, кылымдын драматургу катары кала берди дешет. Бул жашоого келген соң кетмек бар. Бирок эмне деп келдиң, эмне жашадың деген суроо бар. Мына ошондой суроодо агабыздын зор эмгеги бар. Агабыздын көзү өтсө дагы анын жасаган иши, айткан сөзү, жазган чыгармачылыгы түбөлүк элибиздин жүрөгүндө сакталат. Чыгармачыл инсандардын атынан сүйлөгөн академик Абдыганы Эркебаев жазуучунун адамдык мыкты касиеттерине токтолуп, кыргыз элине жан дили менен кызмат кылгандыгын баса белгиледи. Бексултан агабыз өзүнүн сөзүн дагы, иши менен дагы үлгү болгон, анан элди ойлонгон баарынан мурда. Жана айтылгандай ушу Манастын 1000 жылдан кийин айтышчыларды, дастанчыларды дагы пропагандалап, ушу ЮНЕСКО дегенге жеткирген дайыма ушул өзүн эмес, элин ойлогон, элдин руханий мурасын ойлогон адам эле.
Жазуучу эң алгачкы эмгектеринин бирин 24 жашында жазган. Ал атанын тагдыры аттуу драмасы эле. Бул чыгарма ошол кездери жарк этип, өзүнө көйөрмандарды топтой алды. Анын аркасынан жазуучунун аты чыгып, коомчулукка таанылган. 24 жашында атанын тагдыры менен кыргыз сахнасына бир өзгөчө кирип, агылып кирип, ошонун өмүрүнүн акырына чейин бүтүндөй чыгармачылык дүнүйөсүн, бүтүндөй чыгармачылык дараметин негизи ушул драматургия жаатында иштеп жүрүп өттү. Кыргыз театрлары үчүн керемет ушундай чыгармаларды, драмаларды жазып, ошонун баарын ошол чыгармалар аркылуу, ошол каармандар аркылуу, ошолорду айтайын деген ойлорунун баарын өзүнүн каармандары аркылуу элге жеткизип турду да. Бексултан Жакиевдин Миң кыял, Алтын аяк, Өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушуу, Күттүргөн жазда келер, Жүрөлчү жүрөк оорутпай жана башка драмалары бар. Мындан тышкары новелла, аңгеме, очерк, кино сценарийлердин автору, жакында эле анын Өмүр өтөт билинбей аттуу чоң повести жарык көргөн. Бул кишинин ар бир сүйлөгөн сөзү бул кыргыз элинин келечегин, бактысын ойлогон сөздөрдү айтчу. Кыргыз элинин тарыхын айткан, келечегин айткан адам болчу. Мындайча айтканда бул кыргыз элине жаралган бакаятадай болгон педагог кишилер. Ар бир айтылган сөзүнүн ар жагында адамдарды тарбиялай турган, улутту тарбиялай турган, мекенин, элин, жерин, улутун сүйө турган, ошолорго кызмат кыла турган улуу сөздөрдү айтчы. Бексултан Жакиев Кыргыз Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз эл жазуучусу, 3-чү даражадагы Манас ордени жана даңк медалы менен сыйланган. Кыргызстанда Бексултан Жакиевке эң даражалуу Кыргыз Республикасынын баатыры намы ыйгарылган. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Бүгін президент Садыр Жапаров видеоконференция форматында өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының Азия жана Тынч океан региону үшін экономикалық жана социалдык комиссиясынын 77-ші сессиясына катышты. Анда Жапаров Біріккен Ұлттар Ұйымының алдында региондогу экономикалық кызматташтыкты чыңдоо үчүн чечимдерди иштеп чыгуу милдети тураарын белгиледи. Ал Кыргызстандын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экенин эске алып, уюмдун Борбор Азия экономикасы үчүн атайын программасы аркылуу Азия жана Тынч океан чөлкөмүн аталган комиссиясынын колдоосун кубаттарын айтты. Кыргызстан Тынч, Индия жана Атлантика океандарынын бекеттерине чыгууга муктаж. Ага жараша Кыргызстан өлкөгө чет элдик инвестицияларды тартууга кызыктар. Биз инвестиция жана соода саясатын өркүндөтүүнүн үстүндө жигердүү иштеп жатабыз. Биздин башкы максат бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоону камсыздоо, деди Жапаров. Ошондой эле талкууда Кыргызстан пандемия шартында жаңы тоскоолдуктарды жаратпай, тескерисинче соода тармагын өнүктүрүп, калктын жашоо деңгээлин көтөрүү максатында жигердүү кызматташуу зарылдыгы айтылды. Программанын жүрүшүн интернеттен алынган дүйнө кабарлары улайт. Индияда коронавирустун көрсөткүчү жогорку чектен ашты. Маалыматтар караганда Делиде ар бир 4-чү мүнөттө COVID-19 дартынын кесепетинен бир адам көз жумуп жатат. Багдадтагы ооруканада чыккан өрттөн кеминде 88 адам каза болду. 100дөн ашуун кызматкер жана бейтап жабыркаган. Индиянын аймагында бир суткада 346.786 адам коронавирус менен катталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалым болгондой, мындай көрсөткүчтөр менен Индияда 3 күн катары менен суткалык дүйнөлүк рекорд жаңыланып жатат. Reuters жарыялаган маалымат боюнча Борбор шаар Делиде ар бир 4-чү мүнөттө COVID-19 дартынын кесепетинен бир адам көз жумуп жатат. Өкмөт өлкөнүн алыскы аймактарынан жасалма дем алдыруучу аппараттарды жана башка зарыл болгон жабдыктарды Делиге жеткирүү үчүн аскердик учак, темир жол транспортунда жардамга чакырды. Башка шаарларда да таңкыстыктар бар. Индияда бир суткада COVID-19 дартынын кесепетинен көз жумгандардын саны 2624 адамга жетип, өлкөдөгү эң жогорку көрсөткүч болду. Индияда учурда жалпы 16,6 миллион адамдан коронавирус тастыкталган. Алардын ичинен 189.544 бейтап көз жумду.
Багдадтагы ооруканада чыккан өрттөн кеминде 88 адам каза болду. 100дөн ашуун кызматкер жана бейтап жабыркаган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ишемби күнү кечинде кычкылтек баллондорун кампасында жарылуу болуп, андан кийин өрт COVID-19 менен ооругандардын жандандыруу бөлүмүн каптап дүрбөлөң башталган. Өрттү өчүрүүгө 30га жакын өрт өчүрүү бөлүмдөрү катышкан. Кырсыктан 200дөн ашуун бейтап куткарылды. 2 кабаттуу имараттын жайлары толугу менен күйүп кеткен. Мындан улам Иракта өрттөн кийин 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Премьер-министр трагедиянын себеби катары шалаакылыкты жана туура эмес башкарууну айыптаган. Араб басылмалары имарат тез өрттөнүүчү материалдар менен капталгандыгын, ооруканада өрт өчүрүүчү тутум жок экендигин жана өзгөчө кырдаалдар кызматтары өрт сигналын кеч кабыл алгандыгын кабарлашты. Иликтөө иштеринин алкагында оорукананын башкы дарыгери камакка алынды. Ирактын саламаттык сактоо министри жана Багдадтын губернатору кызматтан алынды. Чехия сенатынын төрагасы Милош Стричил президент Милош Земанды репетициядагы жардыруунун шарттары боюнча мамлекеттик сырды ачыкка чыгарды деп айыптады. Земан өзүнүн теле кайрылуусунда бул өткөн окуянын 2 негизги версиясы жөнүндө айткан. Анын айтымында жарылуулардын эң негизгиси ок-дарыларга этиятсыз мамиле кылуу же чет элдик атайын кызматтардын агенттиктеринин кийлигишүүсү болушу мүмкүн. Буга чейин Андрей Бабиштин өкмөтү Россиянын өзгөчө кырдаалга катыштыгы бар экендигин билдирип, Британия Солсбериде ууландырууда химиялык курал колдонулду деп айыптаган. Земан чет элдик агенттиктер жөнүндө маалымат акыркы жумаларда гана пайда болгонун, репетицияда бул орустардын бар экендиги жөнүндө эч кандай далил жок экендигин айтты. Чех Республикасынын президентинин айтымында, эгер Москвага карата шек саноолор такталбаса, анда бул атайын кызматтын оюнун далили болуп, өлкөдөгү ички саясий кырдаалга олуттуу таасирин тийгизерин белгиледи. Хлоя Чао 2021 жылдын мыкты режиссер номинациясында Оскар сыйлыгын алды жана анын көчмөндөрдүн жери тасмасы эң мыкты тасма номинациясын жеңип алды. Бул тууралуу эл аралык басылмалар жазды. Чао Оскар тарыхында бул сыйлыкты алган экинчи аял режиссер болуп саналат. Биринчи Оскар сыйлыгын аялдар арасында Кэтрин Бигелоу аттуу режиссер 2010 жылы Повелитель бури тасмасы үчүн алган. Көчмөндөрдүн жери тасмасында 60 жаштагы жесир Ферн аттуу аялдын жумушунан айрылып, убактылуу киреше издеп Америкага аттанганы жөнүндө баяндайт. Тасмада башкы ролдо ойногон актриса Фрэнсис Макдорманд мыкты актриса номинациясын жеңип алды. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтсак, жогорку Нарын ГЭС каскадынын курулушунун көлөмү азайтылат. Мурда пландалган 4 ГЭСтин ордуна бирөө гана курулат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. ГЭСтин натыйжалуулугун көтөрүп, дизайнын өзгөртөлү деген сунушубузду Орусия жактырды. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул тапта Орусиянын өкүлдөрү Бишкекке келди. Эми Русгидронун жетекчилерин күтүп жатабыз. Алар келсе, келишимди жандандырып, долбоорду кайра иштетели деген оюбуз бар, деди министр. 2012 жылы Орусия каражаты менен башталган жогорку Нарын ГЭС каскадынын курулушу 2016 жылы токтогон. Ага Кыргызстандын иш жылбай жатат деген жүйөсүнүн негизинде келишимден бир тараптуу чыкканы себеп болгон. Орусия бул долбоорго Русгидро компаниясынын $37,5 миллион каражаты сарпталганын билдирип, 2018 жылы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган. 2020 жылы май айында Кыргызстандын өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети арбитраждык териштирүү убактылуу токтоп турганын билдирген. Бүгүн Жалал-Абад шаарында Чернобыль апаты эскерилди. Иш-чарада эстеликке гүл чамбар коюлуп, көзү өткөн катышуучуларга атап Куран окулду. Мындан сырткары эскерүү салтанаты сахналаштырылган көрүнүш менен коштолду. Белгилей кетсек, 1986 жылы Украинадагы Чернобыль атомдук электр станциясында болгон жарылуунун кесепеттерин жоюуга Жалал-Абад шаарынан 120 адам жөнөп кеткен. Алардын баары мекенине кайтып келип, кийинчерээк көпчүлүгү башка аймактарга көчүп кетишкен. Учурда калаада 19 катышуучу жашайт. Аларга ай сайын жергиликтүү бюджеттен 1000 сомдон берилип, республикалык деңгээлде да колдоолор көрсөтүлөт. Кыргызстандык мушкер Жантөрө Ташиев бокс боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында 3-чү орунду ээледи. Бүгүн спортчуну Ош аэропортунан көрөрмандары, ата-эне достору тосуп алышты. Чемпионат Польшанын Кельце шаарында өткөн. Спортчу 64 кг салмакта таймашып, Сербия, Армения, Россия өлкөлөрүнөн келген боксчуларды жеңген. Белгилеп кетсек, Кыргызстандын бокс боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионатынан 11 жылдан бери биринчи жолку медаль. Машыктыруучунун айтымында, спортчу жаш кезинен
менен эле бокс менен машыгып келген. Буга чейин да бир нече ийгиликтерди багындырган. Алгач машыгууну Өзгөн районунан баштап, учурда Ош шаарындагы Ош Азия спорт клубунда машыгат. Спортчу жаш кезинен даярдап келген ар бир маштыруучусунун эмгеги чоң экенин баса белгилеп, колдогондорго ыраазы экенин айтты. Бүт ушу баланы бир 7-8 жылдан бери мен машыктырып келем. Акыркы мелдеште мына жаштар арасында Кыргызстандын биринчилигин утуп, Кыргызстандын курама командасына кирген. Ошо былтыр ушул пандемияга байланыштуу чемпионат мирага барбай калган. Азыр көрүп турасыздар. Польша шаарында өткөн, Польша мамлекетинде өткөн жаштар арасында дүйнө биринчилигинде 64 кг салмакта коло медаль алып келе жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин Урньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан да тапсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.